Тапсырым, ассалаумалейкум. Ошол күндү көп күттүңүзбү? Канча күттүңүз? Буюрса, бүгүн сапар алып атасыздар. Аман эсен, ийгиликтүү, Кудай өзү колдосун. Аман эсен барып келиңиздер. Иншалла, Allah razı olsun barыңыздарга, колдоп бергениңиздерге. Дагы деле колдоп жатышат. Сиздин балаңыз какта? Краска уктап атабы, камера көрүп албайт деймиз, Өттө сонун. Азыр 3 жигит узатып кыргыз эли. Көптү көрсөк көл болот, эч ким ишенгенбеди эле. Мисалы демичи чындап бул 170 миллион сомго ишенген эмеспиз өзү. Негизи бул чогулуш кыйын да, бирок ушуна жаратканыбыздын колдоосу менен кыргыз эли себепчи болуп 510 миллион ровно 10 күндө чогултту да. Ровно 10 күндө чогулту. Бул мен деген миллиард, мен деген бай мамлекеттерде да болду элек. Биз кыргыздар менен ушундай экенбиз. Түгөнгөн сайын күтүп экенбиз да. Акырында көрдүңөр да, мындай акча берейинчи деген адамдар болду. Азыр эми мына Айберим карындашыбыз калды, ошону чогултуп берсек, сон. Бул видеолор эмне үчүн? Бул видеолор кыргыз элине отчет да. Сбор чогулганда 7 миллион бүт эл уккан, бүт барды уккан, бирок кетерин дагы ошо 7 миллион адам билген болсо, биз дагы жоопкерчилик бар да. Бир эле бизде эмес, мына келсең, азыр Русландын өзү дагы келет, Хамзанын атасы. Мына Асландын атасы. Булардын өзүндө дагы өтө чоң жоопкерчилик бар. Бекмамат келсең, бул Байхандын атасы. Булардын өзүндө да жоопкерчилик бар. Акча каякта, мисалы түшүнбөгөн адамдар комментарий жазып береткен да, акча каякта, бунун тасыркону мындай экен, андай экен депчи. Булар адам да, булар жашаш керек дейт. А бирок ошонун отчету ушул болгон үчүн ушул нерселерди чыгарууга мажбур болуп атабыз. Болбосо акчасын алышкан, баардыгы алышкан акчаны, бүттү болду. Биягын жарыя кылбайлы коелу десек деле болот, бирок арабызда адамдар бар экен, ошолор үчүн отчет берип коелу деп атабыз. Ошон үчүн биз мына бүгүн аэропорт узатканда минимум 10-15 видео киргизебиз. Ар биринен кандай болду, эмне болду, чектерин көрөбүз. Барганда кандай болот экен, кандай доогор түздүңөр депчи, ошол жагын туура кабыл алып, биздин бүгүн видеолорубузду көрүп башкалар менен бөлүшүп коесуздар. Ассалам алейкум.